Orta Азия tarihi sivilizasiya beşiklerinin biri. Geografiyalыk jana geosiyasat jatında düýnöde özgüçe ordu jana kadır barkı var. Değerlik bir dindi karmangan 70 milyondan aşuun kalkı var, kızıktуу jana kontrasttуу aymak. Orta Азия mamleketleri jalpısынан tarihi jaktan bir aymakka tiyешелүү. Okşoş tarih, okşoş madaniyat, ürp-adatlar, okşoş kaada saltlar jana жалгыз bir dindi tutungan menetkечелдер. Бирок ар bir nersenin teskeri jaktары var. Orta Азиянын жаңы tarixi uruşlardan, koşnalardın ortasındağı arızdaşuular, jer jana suu talaşuular, ulutlar aralık konfliktler, inkılaplar jana başka uşul siyaktуу köýgöylörden alыс emes. Bul videoda Orta Азия mamleketleri 30 yıldın içinde emnelerge jetişti jana düýne mamleketlerinin katarında kanday orunga ee bolgondugu tuuralуу uçka ekep kılmakçыбыз. Sayakatыбызды Tajikistandan başlayыбыз. Orta Азия mamleketlerinin içinen pers tilinde söylөгөн жалгыз өлkö. Өлkö tarihi jana madani bağlılıklarga bay. Bul өлkögө baylanıştуу eň oor jogotуу jana oluttuu okyalar kattalgan. Өлkөнүн ekonomikалык абалына катуу таасирин тийгизген бул албетте өлкөдөгү жарандык согуш. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында 5 жылга созулган жарандык согуш өлкөнү өтө кейиштүү абалга алып келген. Ал 1992 жана 1997 жылдары болуп өттү. Өкмөт оппозициялык күчтөргө каршы турду. Согуш 150 000 адамды бул ааламдан алып кетти. Өлкөдө болуп көрбөгөн каргашалуу сыноолорду баштан өткөрдү. Миллиондон ашуун тургундар өлкөнү таштап чыгып кетүүгө аргысыз болушту. Бүгүн Тажикстан эң ири электр энергия экспортчусу. Тажикстан гидроэнергетика ресурстарынын ири запасы боюнча дүйнөдө 8-нчи орунда турат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин 4 жана 5% гана иштелип чыккан. Мамлекет урогун кесин курулушуна чоң үмүт арткан. Аны мамлекеттик деңгээлге көтөрүп, өз жарандарынын турмушун жакшыртат деген пикирде. Кыргызстан асман тиреген ак мөңгүлүү тоолору жана ажайып табиаты менен Швейцария альптарынан кем калышпаган өлкө. Аны тынымсыз инкылаптар жана бийлик алмашуулардан улам азаттык аралы деп аташат. Өлкөдөгү саясий туруксуздук, курстун бат өзгөрүп туруусу, элдик толкундоолор өкмөт баштаган реформалар аягына жетип барбай эле бийлик алмашып кетет. Мындан карапайым калк ана жабыр тартат. Мындан башка өлкө Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон чек ара жана суу маселелеринде көйгөйлөр болуп келет. Кыргызстандыктар Кытайдан алынган 2 миллиард доллардын тегерегиндеги карзы үчүн кооптонуп келет. Жарандар Кытайдан болгон карыздан улам суверенитеттин жоготуп коюудан чочулайт. Өлкө сөз эркиндиги боюнча кошуна өлкөлөрдөн бир тоо алдыда, диний эркиндик жаатында да алда канча алдыда. СССР кулаган соң өлкөдө аз эле нерсе өзгөрдү. Коррупция эч жака жоголуп кеткен эмес. Улам бийлик алмашуулар, шайлоолор сырттан келген инвестицияга ыңгайлуу шарттарды түзүп бербей келет. Өлкө туризм тармагын өнүктүрүү менен өнүгө алат. Түркменистан эгемендүүлүктү колго алган соң аны эч ким менен бөлүшкүсү келбеди. Балким ушул себептен Ашхабад эч кандай интеграцион бирикмелери же аскердик саясий блокторго кошулбай келет. Ал сырткы дүйнөдөн такыр өзүн жаап алган жана болуп жаткан геосаясий окуяларга такыр аралашпайт. Мамлекет эң ири газ кендерин кармап турат. Ошол эле учурда жарандардын сөз эркиндигин чектелүүсү, жакырчылык, кымбатчылыкка карабай асман тиреген ак мраморлуу үйлөр, 2 миллиард долларлык заманбап аба майданы, супер заманбап мейманканалар жана президенттин алтындан жасалган айкели бул өлкөнүн таң калыштуу жактары. Баарынын оозун өзүнө караткан Гурбановлу Бердимухамедов мурдакы Советтик Республиканы чоң бир капаска айлантты. Мамлекетте азык-оокат, дары-дармек жетишсиздик кылып келет. Газ запасы боюнча дүйнөдө 4-нчү орунда. Муну менен 5 миллион калкынын жашоо шарты бай араб мамлекеттеринен кем калбаш керек эле. Кептин баары Түркменистанда коррупция гүлдөгөн. Газ түтүкчөлөрүн экспорт кылууга орун жок. Кошуна өлкөлөрүндө да газ жетиштүү. Мамлекеттин жабыктыгы сырттан келген инвесторлорду чочулатат. Түркменистан G21-кылымдын эң катаал диктатура орногон өлкөлөрүнүн бири дешет. Диктатуранын жабырын
Эң өкүнүчтүүсү карапайым калк гана көрөт. Казакстан түрдүү элдер жана түрдүү кааты салттар ар кайсыл улуттун өкүлдөрүн чогулткан өлкө. Мамлекет көп тармактуу сырткы саясатка басым жасайт. Эгемендүүлүктү алган соң Орусия менен эч качан мамилени үзбөдү. Кытайды да колдоп кубаттады. Европа жана АКШ менен мамилени жөнгө салды. Бирок ошого карабастан өлкөдө бай жана кедей, жетишкен чоң шаарлар жана өнүгүүдөн артта калган айыл кыштактар ортосунда чоң айырмачылыктар бар. Өлкө ири табигый ресурстарга бай, айрыкча нефть запасы боюнча дүйнөдө 14-орунда турат. Ажайып табиаты туризмди өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк жаратат. Бирок баягы эле коррупция, авторитардык жакырчылык Казакстанды да айланып өткөн эмес. Бирок өлкө географиялык ыңгайына байланыштуу энергия диверсификация кылуу боюнча чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ. Ошол себептен транзиттик өлкө деп эсептелет. Ал түштүк жана түндүк, чыгыш жана батыш ортосунда көпүрө деп эсептелет. Өзбекстан табигый ресурстарга, тарыхый жана маданий мурастарга өтө бай өлкө. Самарканд, Бухара, Хива шаарлары ачык асман астындагы музейлер деп эсептелет. Туризм тармагын жогорку деңгээлде уюштура алган өлкө. Туңгуч президент Ислам Каримов өз доорунда кошуна өлкөлөр менен анчейин жылуу мамиледе эмес эле. Айрыкча Кыргызстан жана Тажикстан менен бир аз көйгөйлөр болчу. Расмий Ташкент кээде Москвага, кээде Вашингтонго жан тартат эле. Бийликке Шавкат Мирзиёев келген соң Орто Азия өлкөлөрү менен жаңы мамилелердин доору башталды. Жаңы өлкө башчы кошуна өлкөлөр менен колдон келишинче тыгыз жана достук байланышты жөнгө салууга көп аракеттерди жасады. Бүгүн Өзбекстан сырткы саясат менен тыгыз байланышта. Сырттан келген инвесторлорго колдон келишинче шарт-шарайыттарды куруп берүүдө. Өзбекстан газ өндүрүү боюнча дүйнөдө 11-орунда турат. Пахта өндүрүү боюнча топ 3-орунда турат.